Бүгін бізде мейманда көпчүлүк айымдардын жүрөгүнөн орун алган Айтылуу Даңазалуудор киносунда өзүнүн чоң бир которгондо Султан Сулеймандын озвучкасын которгон Кыргызстандагы эң белгилүү актер Жолдошбек Жанжигитов агайыбыз болуп. Саламатсызбы? Кутман таңыңыздар менен. Манайыңыз кандай? Эң алгач эле суроо. Манай абдан жакшы. Манай сонунда. Азыркы учурда баягы сиз Кыргызстандагы эң баягы тажрыйбалуу актерлордун бирисиз. Анан мен сизден сурагым келип жатат. Ушул Кыргызстанда театрдын акыбалы кандай? Кино менен театрдын акыбалы кандай? Моюн калыш керек. Мен силерге эле эмес, бардык массалык маалымат каражаттары чакырган жерлерге барган сайын айтып келатам. Чындыгында бизде бир эмес, эки удаа маданият жылын жарыялашты. Бирок театр акыбалы чындыгында оор. Биз азыр арт корунда келип атабыз десем жаңылышпайм. Эстрада бизден ашкан, кино бизден ашкан, телевидение озуп кеткен эч эле. Бирок драмалык театрдын акыбалдары, улуттук театрыбыз, опера балет театр, кыргыз драма театры ичине баягы бизге караганда ичинде түзүгүрөөк болгону менен жалпы Кыргызстан театр акыбалы оор. Анткени Кыргызстан боюнча профессионалдуу 24 театр бар деп айтылат. Мисалы Кочкордогу, Жумгалдагы, Жалал Абадтагы, Баткендеги жанагы маданият үйлөрүн кошуп эсептегенде. А бирок профессионалдуу айтылган менен ошол театрлар толук кандуу профессионалдык деңгээлге жооп бербейт. Имараты да жооп бербейт, состав да жооп бербейт. Анан бул жагын алганда ачык айтышыбыз керек, чындыгында оор. Сиздин оюңузча боюнча бул ушуга эмне себеп болду? Ушул жагдайга келгенге. Буга чыгармачылык чөйрөнүн себеби эч кандай себеби жок. Анткени бизде шаарыбызда театрлык окуу жайлар жетиштүү, кадрлар жетиштүү. Бизде чыныгы баягы актер, режиссер десемчи. Ал эми бизде ушул маданиятта кадр саясаты бизде кичине ал жетишсиз десем болот. Анткени бизде ушу маданияттын саясаты чындыгында биз каалаган деңгээлде болбойт да. Негизи моюн калыш керек. Маданият эчтеке кыла албайт. Анткени мамлекет жарды болуп аткандан маданият каяктан? Мисалы бизде канча министрлик бар? Эң аз акча бөлүнгөн бул маданият министрлиги. Айлыгы эң аз маданият министрлиги. Антпесе өзүңүздөр көрүп атасыздар, билип атасыздар, ички иштер министрлигине, биздин коргоо министрлигине, медицина министрлигине, дегиле бардык министрлерге азыр үйлөр салынып, ошактагы иштеген кадрларга үйлөр берилип, жерлер берилип атканын маалыматтык эмелерден көрүп атабыз. Бизге бир эмес мына 2 жыл удаа жарыялады. Үйдү коелу жарты кесим жери да жок. Анан бул жагына келгенде биздин көп чыган артисттерибиз башка жака кеткенге мажбур болуп атышат. Ошол эле опера балет театрынан, драмалык театрлардан өз кезибизин таштап, айра жок, ары карап ыйлап, бери карап күлүп, башка жака кетип атышат. Антпесе алардын да үй бүлөсү бар. Баягы жакшы сөз менен, жакшы шык менен аларды шыктандырып, дем берген менен кайран кара курсак ачык болгондон кийин үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар дегенде эмне кылышат? Анан кийин жеңил желпи тойлорго чыгышат. Жеңил желпи концерттерге катышат. Мына азыр эми шайлоо келип атат. Бул эми шайлоо эстрадалык ырчылар үчүн жакшы болгону менен драмалык артисттерге эч кандай бул ысык суу жок. Анткени ал жерде драмалык артисттер профессионалдуу болгону менен ал жерде барып ырдабайт экен, бийлебейт экен. Анан бул жагына келгенде биздин ушу башка кесиптештерибиз кичине тыңып алганы менен убактылуу драмалык артисттер чындыгында ушул күндөрү наоборот тескерисинче сокку жейт. Анткени ошол күндөрү театрлардын баары арендага тиги башка партияларга берилет, ар кандай иштер жүрүлөт дегендей. Бул эми өтө баягы башка адамдар менен, башка ошол кесиптеги адамдар менен сүйлөшчү сөз да. Бул үчөөбүздүн маселе эмес. Эң сонун баягы биздики көңүл ачуу максатында болгондуктан жекеке сиздер баягы Москвадагы бүтүп келген эң акыркы кадрлардын эң акыркы кадрлар сиздер да. Анан баягы Москвада окууну бүтүп келген жылдары дагы баягы театр ошол жылдары сиздер жаңы келген жылдары менен азыркы жылдагы театрдын айырмасы барбы? Албетте бар. Мисалы башка театрга айта албайм. Мен өзүбүздүн учур театры жөнүндө айтканда, бизди ошо туңгуч президентибиз 21-кылымдын кадрларда окутуп келгенде, бизде ошо биринчи жолу эсенги боюнча ушу телевидение алдындагы телетеатр ачылган да. Анда биз КТРдин карамагына карап, ошол жактын зданиясында ичинде жашап, ошол жакта иштеп, бизге радиодагы, дубляждагы котормо, театрдагы бардык жагы доступный болуп, баягы жакшы баштаганбыз.
Анан кийин эле кийин бийлик алмашты, башка саясатчылар келип эле бизди эмне кереги бар деп телевидениеден чыгарып салышты. Өз алдынча театр болуп калдыңыз. Биз эле эмес, Асанкан Жумакбатов атындагы чоң оркестрде чыгарып салды. Анан ошол маалда анан биз баа туруп эле талаада калып калдык. Үй жайыбыз жок, эчтекебиз жок. Анан кийин бизге мурунку өрттөнүп кеткен Чатыркөл театрын берилген. Бирок эми театр, кинотеатр аты болгону менен эч кандай шарты жок. Баягы бир эмес 2 жыл өрттөнгөн зданияны акыбалын билесиздер да. Кийин ана мамлекеттен анча-мынча тыйым берилди, крышасы жабылды. Бирок ушул күнгө чейин толук кандуу ишке кире элек. Бир серелечи акталган менен маяка барып маданияттын борбор деп айтыш кыйын да. Эң сонун Жолдошбек агай, сиздин үнүңүз Кыргыздын баягы телевидениясында, Кыргыз радиосунда мындай алтын фондунда сакталып калат деген ишеничтебиз. Анан сиз баягы Кыргызстандагы эң баягы чоң кинолордо мындай кудугүлөр катары озвучка кылгансыздан эң сонун которгон баягы өзү сүйлөп аткандай эле сезилет. Көпчүлүк адамдарга Султан Сулеймандын үнүн которгонсуз да. Ким сунуштады эле, кандай болуп бул? Чындыгында бул кино жөнүндө көптөр кызыгып сурашат. Айылга барсаң деле, туугандар барсаң деле. Негизи кыргыз котормосу илгери абдан жогорку деңгээлде болгон. Анан баягы өз алдынча эгемендүү болгон жылдары чындыгында кино, театр такыр эле унутулуп калган. Дээрлик 15-20 жыл. Анан 2003-2004 жылдары ушу биздин КТРде кайра котормо студиясы түзүлүп, ошондо Орозбек Мусакеев агабыз башында баш болуп, абдан чоң иштерди кылды. Ошондо кичинекей мультфильмдерден, кичинекей кинолордон баштап отуруп, анан мына азыркы кезде толук кандуу таксалып чоң студия болуп калды. Азыр бул жерде дээрлик азыркы көрүп аткан КТРдеги бардык фильмдердин баары ушактан кетет. Анан ал жакта барып өзүң эле моуну окуйм деп айта албайсың. Ал жерде котормочулар которот, көркөм кеңеш атайын карайт, анан башкы ролдорго конкурс жарыялайт дегендей. Анан аяктан жеңип, анан кийин өзүңчө анан кийин ошо этаптар менен өткөндөн кийин анан кийин акыркы этап ошо котормо болот да. Чындыгында 1000ден ашык кино котордук го. Кино, сериал, мультфильм, социалдык көрсөтүүлөр. Менин багым ушул үн жагы, котормо жагынан экен. Эң башынан баштап эле ушу көп эле кинолордо баш каарманды котордум. Акыркы Самурайда жана Том Круз ойногон Самурайдыкын окудум. Гладиатордо Максимусты окудум. Чыңгызканда Чыңгызханды окудум. Сулайманды окудум. Андан башка турецкий жана корейский сериалдарда. Бирок бул жакшы нерсе. Анткени биздин кыргыз көрүүчүлөрүн биз үйрөтүшүбүз керек. Кыргызча. Коңшу казак, өзбек, орустардын котормолорун көрөбүз. Мен кээде ушул саясатка түшүнбөйм, кээде күлөм. Мисалы орустар Американын фильмдерин которуп, жакында премьера десе, как будто орустар тарткандай кабыл алабыз дагы. Ошол эле фильмди кыргызча которсок эле мындай башка түшүнүк да, бир колхоз, мындай деңгээли төмөн дегендейчи. Мисалы бизде шаардагы театрларда, кинотеатрларда жарнаманын баарын кыргызча жазып коюшат, фильмди кыргызча которуп коюшат темаларын. А бирок барып көрсөң, фильм бар орусча. Бул туура эмес. Эмнеге ошол эле которуп туруп кыргызча кылса болбойт да. Орустардыкы премьерада кыргыздардыкы башка болуп калат да. Бирок чындыгында биздин жаш өспүрүм балдарыбыз эртең эле чоңоет. КТРдин эмнеси жакшы, бул жерде мамлекеттик адабият тилин карайт да. Биздин өзүбүздүн улуттун адабий тили бар да. Ошо адабий тил менен которобуз. Азыр бизде көп котормолор болуп кетти. Азыр частный баягы студиялар бар. Анан ар кандай диалектика менен, ар кандай түштүк диалектика менен, таластык диалектика менен моюнга алыш керек. Анан өзүнүн чүйлүк киргиз диалектика менен которуп атышат. Бул туура эмес саясат. Анткени алар убактылуу баягы пиратский сатып акча таап аткан менен эртең күнү биздин жаш балдарыбыз чоңойсо ойлойт, биздин адабий тил ушул экен. Ушул биздин тил турбайбы деп тил бузулат. КТРде ушул жагынан абдан басым коет. Аякта сен адабий тил менен жөнөкөй болсо дагы ошо биздин өзүбүздүн баягы салттуу тилге карап ошо менен которот да. Анан экинчиден ошол частный студиялар КТР менен иштешсе жакшы болмок да. Бир эле которулган фильмдин же мультфильмдин 3-4 варианты бар. Базарга барсаң ошол эле кинонун 4-5 варианты бар да. Анын эмне кереги бар дейм да. Бир кинону 3-4 жолу которуп. Андан көрөк бизде которулбаган дүйнөлүк чыгарма толтура да. Биз которуу жөнүндө сөз кылып келдик. Жолдошбек мырза, сизден биз ошо Султан Сулеймандын образындагы жараткан образын сураныңыз келип жатат. Кичине мүмкүн болсо суранганда мен эми аны унутуп калдым. Элестетти аякта 2 жыл котордук, анын баарын жаттабайсың да, баягы студияга кирип окуйбуз да. Бирок ушул эле голос менен, ушул эле менен элдер ойлойт, аяк барганда баягы башкача мындай бир 50дөн өткөн 60та киши сүйлөп аткан депчи, көпчүгү барсам айтышат.
Эми ал жерде ушул эле голос менен баягы өзүбүздүн Ушундай эле мисалы сүйлөйсүз. көзүмдөн нуру, Хюремин, жанагы пашалардын башына хан сарайда кызы чуу дегендей эле ушул эле голос менен сүйлөйбүз да. Балким ушул жөнөкөйлөштүргөндүктөн үчүн ушул өзүбүздүн эле үн менен берген үчүн балким элибизге жеткиликтүү болуш керек да. Муну өтө жасалма кылып, пафос кылып, академический вариант кылганда балким көрүүчүлөрдөн алыстап кетмекпиз. Ошо жөнөкөй болгон үчүн кыргыз эли ушуну кабыл алышты. Анткени салыштырып көрүштү, ошол маалда орусчасы да кетип атты, казакчасы да кетип атты. Анан көпчүлүгү ошо кыргыз котормосун жактырышты. Биз которуп аткан маалда ошо Турциядан ушул фильмдин дагы жетекчилери келишти, продюсерлер келип, өздөрү айтышты. Бул 50ден ашык мамлекетке которулуп сатылган. Бирок ошол эки 50ден ашык мамлекет ичинде кыргыз котормосу тройкага кирет деп айтты да. Анткени жакшы которулган депчи. Чындыгында кирип чыккандан баштап ар бир голосту Раматылык Мукаммед Токтобаевтар баш болуп, Байдөбөтүктөр, Табылдактановдор баардыгы тең биздин ушул кыргыз театр киносундагы магикандардын баары тең ушул жака кол кабыш кылышты. Албетте аякта миллиондорду төлөгөн жок, бирок биринчи чоң проект, биринчи чоң котормо деп баягы намыс үчүн биздин ошо артисттерибиздин көбү ушул жака салымын кошушту да. Анан чындыгында азыр бул фильмди отуруп алып көрсөң, мисалы тажабайсың. Анткени котормо ошол деңгээлде жооп, сапатка жооп берет. Эң сонун анан Жолдошбек агай, сизге баягы чыгармачылыгыңызга кайтып келели. Сиздин эң алгачкы жараткан ролуңуз кинодо? Кинодо биз ошо окууну бүтүп келген жылы эле 2001-жылы бүтүп келгенде Бурул Калчабаеванын «Издейм сени» деген сериалы сунушталып, ошону биздин Бейшембет Мамбетакунов башында туруп, Шаршыбек Шейшенов агайыбыз тарткан. Ошол сериалда Самаган ролун баш каарманда ойноп калдык. Кино жаатында. Анан ошо эми ал кезде азыркыдай эмес, ал кезде талап, ал кезде ошо шарт ушундай болчу. Экинчиден, бул кыргыз КТРдин продукциясы болгондуктан ушу КТР өздөрү каржылаган. Азыркыдай укмуш балким ошол фильмдер ойлойм, ушу 2001-жылкы жаңы тартылган ошо Чиркин өмүр, Апам махабат, Издейм сени ушул сериалдар сапаты абдан төмөн болсо дагы, бирок азыркы сериал, азыркы фильмдердин кийинки бо экинчи этабындагы бир башталыш башат болуп калды. Анткени ошол кезде ошондон такшалып отуруп, мына азыр буюрса жаман эмес, абдан жакшы фильмдер тартыла баштады. Керек болсо эл аралык деңгээлдерде биздин фильмдер коңшу эсен гана коелу, Америкага барып тартып келип атышат. Балким ошондон бири-биринен шыктанып отурушуп, ушундай кепти болушу. Демек, биздин кыргыз кереметинин экинчи бөлүгүн жаралышы ошол кинолор баш. Сөзсүз, бул эми дүйнөлүк баягы практикада болуп келген, ар дайым мамлекетте өсүп өчкөн маалы бар, маданияттын өсүп өчкөн маалы бар. Кудай буюрса, кыргыз маданияты жылдан жылга өсүп келатканы көрүнүп атат. Бирок бизде жалпы кыргыз маданиятынын саясаты, анын ичиндеги иш алып баруу жактары балким бул эми жетекчилердин ишидир. Бирок азыркы кезде кыргыз театрынын акыбалы шумдук деп айткандан алысмын. Жөнөкөй эле элементарный мына ушу коңшу мамлекеттерге фестиваль барганда биздин казак боордошторду көрөбүз. Өздөрү актер экенин билишет, ролун гана ойношот. Болду. Костюмер өзүнчө ишин кылып атат, реквизит өзүнүкүн кылып атат, декоратор өзүнүкүн кылып атат, грузчик өзүнүкүн кылып атат. Булар, например, бир 10 артист ойной турган болсо, 40 киши барышат. 30 кишиси ошо рабочий персонал да. А биздин театры барса, байкуштар биздин актерлор өздөрү грузчик, өздөрү декоратор, өздөрү реквизит, өздөрү костюмер, өздөрү грим, баарын өзүбүз кылабыз. А жыйынтыгына келгенде тигилер баягы толук кандуу театрдагы ичиндеги структура менен иштеп аткандар менен чыгармасы алсыз болуп, баягы эле кыргыз театры жеңиштерге жетип келип атабыз. Бирок биздин жеңишке жетип келгендерибизди мамлекеттик маданият ушунчалык деңгээлде даңазалабайт, жаңылыктан бир сыр айтып коет да түгөнөт. Ал эми КВН же башка бирдемелер барып утуп келсе, аларды шумдук кылып, даң педалын берип, укмуш самолеттон тосуп алышат да. Бул дагы мындай карама каршы келген нерселер да. Демек, бул жагынан да кичине таарынып кетесиз. Таарынбайбыз, бул эми баягы чындыкта болуп келе атпайбы. Антпесе ошол жака барганда эле көрүп атабыз. Башка театр чет өлкөдөн келгендердин баары тең эми жүргөндөрүн көрсөң, алыстан эле көрөсүң да, ушул актер экен деп билесиң да. Биздикилерди көрсөң, баягы материалдык нерсе баары алыс жерден билинип калат. Экономикалык, материалдык нерсе театрдын ичинде кандай экени билинет да. Анан кийин ал жагына келгенде унчукпайбыз, анткени бизде кыргыздардын руханий дөөлөтү баары күчтүү. Бизде бул жагынан чындыгында чыгармаларыбыз
бир эле чыгарма, например, мисалы классикалардан Шекспирдин бир эле чыгармасы ушу келген фестивалдардын 4-5 театрында коюлса, кыргыздыкы ошолордун алдыңкы сагында болот да. Анткени биздин дүйнө таанымыбызда, биздин ушу чыгарма театрыбыздын деңгээли ошол жактан билинет. Биздин школа күчтүү, анткени бизде Москвадан бүтүп келгендер, Ленинграддан бүтүп келгендер, Ташкенттен, Алматыдан бүтүп келгендин бардыгы тең азыр өзүбүздө толук кандуу кыргыз театрынын окуу жайын ачып, бизде жогорку деңгээлде окууларды, студенттерди, абитуриенттерди даярдашат, жаш кесипкөйлөрдү. Анткени бизде моюнга алыш керек, азыр бизде кыргыз театрынын өзүнүн мектеби пайда болгон. Биздин кыргыз театрына 90 жыл болду былтыр. Андан тышкары бизде уже канча жылдык тажрыйба бар. Ошол эки Рыскуловдор баш болуп өздөрү сабак берген. Мына азыр ошолордун окуучулары, небере чөбүрлөр дегенде азыр бизде Кыргыз улуттук драма театрында, Манас университетинде, искусство институтунда азыр бизде толук кандуу балдар кыздарды даярдашат. Театр жөнүндө сөз болду окшойт. Анан кийин Жолдошбек мырза жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө да сөз кылгыңыз келип жатат. Анан азыркы учурда сиз театрда эмгектенип жатасызбы? Азыркы учурда мен Учур театрынан февралда кеткен, 1-февралда. Мен азыр чыгармачылыкты өтө алысмын дегенден алысмын, бирок театрдан кеткем. Бирок ушу биздин Кыргыз Түрк Манас университетинде актерлук бөлүмүндө сабак берем. Андан тышкары азыр мен башка кесипке кетип, эми мактап койсо, жактап койсо, өмүр бою жылдыз боло албайсың да, өмүр бою. Анткени коом алмашып атат, доор күндөн күнгө чалкеш болгон менен даңктуу жашаганга аракет кылабыз. Ошондуктан мен дагы азыр Москвадагы Башкаруу академиясында ушу парламентаризмди окуп атам. Азыр ошол жактан 1-чи курсу бүтүп келип, азыр биякта ушу бизде ак үйдө практикада жүрүп атам. Буюрса күзүндө кайра кетебиз, дагы 1,5 жыл окуйм. Анан балким ошол жакта окуп бүтүп келгенден кийин толук кандуу бир жака башыбыз менен кирип иштейли деген. Демек, Кудай буюрса, кесиптеш сөзүң аралжы. Жолдошбек агайыбызды бир 10 жылдан кийин жалгыздыктаган бир депутат катары көрө алат экенбиз да. 10 жыл өтө эле алыс. Жакын эле. Негизи бизде ушул жаш кадр саясаттары келиш керек. Негизи мен өзүмөн сыртынан эле билем, сезем, бизде кадр саясатында абдан ачка. Анткени бизде ушу действующий иштеп аткан актерлорду директор кылып коебуз, действующий иштеп аткан ушу артисттерди жетекчилик алып келип коебуз, бирок аларда чыгармачы адамдарда баары бир юридикалык, экономикалык, андан тышкары дүйнөлүк саясаттан көз карашы мындай өзгөрүлүп, мындай такшалып келмейинче бара калганда деле көрүп атпайбызбы? Боло калды, актер болуп жүрүп эле министр болгондорду да көрдүк. Анан чындыгында бул жана келгенде даярданыш керек. Анткени сен эгер бир театрда 10 кишинин коллектив жетектеп иштеп аткан болсоң, кийин эгер келечекте чоң болуп иштейм десең, анда сен элдин, кыргыз элинин жүгүн көтөрөм десең, ал жака билим менен толук кандуу сугарылып, даяр барыш керек. Анан бизде азыр партийный система деп шайлоодо жакындап келатат, мынакей оюндар башталды. Анан бул жака ар ким ар кандай жол менен келип атканын көрүп атабыз. Балыктар толтура, кээ бирөөнүн кеткендейин да билбей калабыз, келгенин да билбей калабыз. Анан бул жагына келгенде эми башка маселе бул. Демек, сиз кызматыңызды өзгөртөт экенсиз. Кудай буйрса, ниет бар. Анан Жолдошбек ага, эгерде сиз кызматыңызды өзгөртсөңүз, өзүңүздүн баягы актерлук билимиңизди тең бөлүшүп, сиз өзүңүз айткандай эле башын атап өткөнү Кыргыз Түрк Манас университетинде да сабак бересиз да. Ал жагыңыз кандай болот? Чыгармачылык бул эч качан адамга түйшүк алып келген эмес. Бул параллелдүү кете берчү иш. Анткени биз эле эмес, дүйнөлүк практикада билебиз. Мисалы ушул Москвадагы чоң кызматта иштегендер эле, мисалы ошол эле Госдумада иштеген депутат болуп Кобзон концерттерден түшпөйт. Ошол эле Михалков мамлекет чоң эмеде иштесе эле фильмдерин тартып атат. Мана өзүбүздүн эле агабыз Садык Шернияз агабыз деле саясатта дагы белсемдүү иштерди кылып, бирок ошол учурда кыргыз киносуна, театрына көп салымын кошуп келип атат. Андыктан мен деле ойлойм, бул эми сенин баягы колуңду аябай кармап, аябай эметчү эмес. Ал жерде атайын заранее пландар болот да, мындай кылалы, тигиндей кылалы депчи. Мисалы азыр ушул кезде 2 ай биздин жетекчилердин баары эс алууда. Анан ушул маалда деле иштерди кылсаң болот. Негизи бул чыгармачылык эч качан тоскоол болгон эмес. Кайра балким сага дем бериши мүмкүн, бирок зыяны тийбейт да. Демек сиз чыгармачылыктан алыстабайсыз, Кайда барабыз алыстаганда? Шаар кичинекей, мамлекет кичинекей, 5 күндө эле эмес, 5 мүнөттө бир нерсе сүйлөсөң Кыргызстанга дүң тааныла түшөт.
Бул эми Россия чоң да дүйнө жүзүн жарымын ээлеп алган аякта бир ырды жазып алып же бир кино тартып алып бүтүн Россияны кыдырып чыкканча бир жыл жылдыз болуп кетишет. А бизде эмнеге таланттар көп? Бизде жума сайын ыр жазып, жума сайын бирдеме коюп турбасаң, бизде кичинекей бат эле таанылып, бат эле эскирип, бат эле жагырып турат. Ошон үчүн баягы кичинекей майда, кичинекей эл болгонубуз менен сан жагынан, чыгармачыл жагынан, руханий жагынан биз абдан бай, күчтүү элбиз. Ошондуктан мына азыр абдан жакшы проекттер болуп атат бизде. Мына көчмөндөр болду. Мына азыр Алтай цивилизациясы болуп атат. Ушунун баардыгы тең бул чоң ойлорду, омок түштөрдү башында турган нерсе да. Кудай буйрса булардын баары тең бүгүн эртең менен бүтүп калчу эмес. Бул уланчу нерселер дагы. Анан Кудай буйрса биздин эртең күнгү үмүт абдан чоң. Анткени практикада биздин окумуштардын айтышы боюнча ишенсек, кыргыз театр эле эмес, кыргыз мамлекети жакынкы жылда болуп көрбөгөндөй өсүүдө оңолот деген ушундай айтылыштар бар. Мен ага толук ишенем. Анткени биздин жаштарыбыздын баардыгы тең бир кезде ушу чет өлкөгө дүйнө жүзүнө тарап кетсе билим алабыз деп. Ошонун балким бир 20% калып калышы мүмкүн чет өлкөдө. Калган 80-70 келсе деле Кыргызстанды көтөрүп кеткенге жаш адистер жетиштүү болот дейм. Анткени аларга убакыт керек, кичине бир 5-10 жыл убакыт керек. Алар келип кичине такшалып, теорияны практикага алмаштырып, кичине иштеп, анан адал эмгек кылышса, Кудай буйрса мамлекет толук кандуу өскөндө маданият өзү эле өсөт. Биз дагы тилектешпиз, кесиптеш. Убакыт деген абдан учаңуш экен. Биз дагы деле сиз менен баягы сүйлөшүп отургубуз келип жатат. Анан акыркы сизге баягы эл кыргыз элине кайрылуу эркен микрофон. Мен кыргыз элиме кайрыларым, кыргыз элибизден айланып тегеренсек болот. Ушу биздин элибиздин абдан ушу жөнөкөй салмактуу болгондуктан көп нерсени кабагын башым деп көтөрүп келебиз. Эң негизгиси бизде тынччылык болсун, алдыда шайлоо келе жатат, тынч өтүп кетсин. Ушу жайында көпчүлүк эс алып жүрүшөт. Ушу эс алуулары өздөрүнө кут болсун. Биздин кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Жаштарыбыз билимдүү болсун, аксакалдарыбыз баталуу болсун. Кандай гана болбосун, Кыргызстандын келечеги эл менен, андыктан биримдик болсун. Баардыгыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар. Чоң рахмат, Жолдошбек агай бизге келип